Өлкө башчы Садыр Жапаров Си Цзиньпинди Кытай коммунисттик партиясынын 100 жылдыгы менен куттуктады. Өлкөдө бир суткада 787 адамдан COVID-19 табылып, 4 бейтап каза болду. Алмамбет Салиев мыйзамсыз баюуга шектелип кармалды. Муфтийликке 9 талапкер ат салышмай болду. Бишкектин бардык райондору кызыл зонага кирди. Президент Садыр Жапаров бүгүн 17-июнда Кытайдын төрагасы, Кытай коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин башкы катчысы Си Цзиньпинди Кытай коммунисттик партиясынын 100 жылдыгы менен куттуктады. Садыр Жапаровдун куттуктоосунун видео жана тексттик варианттары президенттин расмий сайтына жарыяланды. Анда Кытай коммунисттик партиясы 1921-жылы түптөлгөндөн тарта Кытай элин жетектеп келгени айтылат. Кытай эли республикасы түзүлүп, улуттуу өнүгүү жолуна түшкөн. Кытай коммунисттик партиясынын жетектөөсү астында Кытай реформа саясатын ийгиликтүү жүргүзө алды. Сиздин даанышман жетекчилигиңиз астында Кытай биринчи 100 жылдык максатын толугу менен ишке ашырды. Жакырчылыкты жоюу күрөшү толук ишке ашты. Жашоо деңгээли боюнча орто жетиштүү коом түзүлдү. Кытай Эл Республикасы түзүлгөндөн тарта көз карандысыз жана тынч дипломатиялык саясатты, дүйнө жүзүндө тынчтыкты сактоону, бүткүл дүйнө жүзүнүн жалпы өнүгүүсүн илгерилетүүнү колдоп келет. Ошону менен бирге адамзаттын прогрессивдүү ишин илгерилетүүдө эбегейсиз роль ойнойт. Сиз сунуштаган адамзаттын бирдиктүү тагдыры жамаатын куруу идеясы чоң тарыхый мааниге ээ. Ал адамзаттын өнүгүү жана алдыга илгерилөө багыттарын көрсөттү. Ошондой эле дүйнө коомчулугуна кеңири таанылып, мактоого ээ болду, деп айтылат куттуктоодо. Кыргызстан менен Кытай ынак коңшу, достук мамиледеги жана стратегиялык өнөктөш мамлекеттер. Кыргызстан бир алкак бир жол долбооруна активдүү катышууда. Кытай менен бирге көптөгөн пайдалуу долбоорлор ишке ашырылды. Дагы бир жолу Кытай коммунисттик партиясынын 100 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Кытай мамлекетине ар дайым өсүп өнүгүүнү, боордош Кытай элине тынччылык, аманчылык жана бакыт каалаймын. Кыргызстанда бүгүн 17-июнга карата коронавирус дагы 787 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин сайтында маалымдалган. Маалыматка караганда анын ичинде Бишкек шаарында 368, Ош шаарында 97, Чүй облусунда 130, Ош облусунда 96, Талас облусунда 11, Нарын облусунда 2, Ысык Көл облусунда 20, Жалал Абад облусунда 38, Баткен облусунда 25 адамдан илдет табылган. Ал эми бир суткада 365 адам илдеттен сакайды. Анын ичинде Бишкек шаарында 194, Ош шаарында 17, Чүй облусунда 68, Ош облусунда 23, Талас облусунда 3, Ысык Көл облусунда 23, Жалал Абад облусунда 16, Баткен облусунда 16 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 2169 бейтап, амбулатордук түрдө 3712 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1455 бейтаптын абалы орто оордукта, 602 адамдын абалы оор жана 94 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 35 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 5000 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4710 медкызматкер айыгып чыкты. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 112777 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 103930 киши айыгып чыкса, 1916 адам каза болду. Мыйзамсыз баюу фактысы боюнча президенттин аппаратынын жетекчисинин мурдагы орун басары Алмамбет Салиев кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. УКМК мамлекеттик органдардагы коррупцияны аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин жүрүшүндө Алмамбет Салиев тарабынан мыйзамсыз баюу фактысы аныкталды. Салиев аталган кызматта иштеп турганда жана ошондой эле мурдагы президенттин артыкчылыгынан пайдаланып, мамлекеттик структураларга зыян келтирген жеке структуралардын кызыкчылыктарын лобби кылган, укук коргоо жана мамлекеттик органдардын сот системасынын ишине активдүү кийлигишкен. Ошондой эле ал өзүнүн мүлкүн аффилирленген жактарга каттаткан, деп айтылат маалыматта. Салиев ушундай жол менен алынган ири өлчөмдөгү каражаттарды көп кабаттуу үйлөрдө жана башка соода объектилерин куруу үчүн курулуш компанияларынын бирине жумшаган. Көрсөтүлгөн сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Алмамбет Салиевдин бардык мүлктүк жана каржылык активдерин аныктоо боюнча тиешелүү укчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Иште чогултулган далилдердин негизинде 16 июнда кылмыш жаза кодексинин 323 3 бөлүмү мыйзамсыз баюу фактысы боюнча Алмамбет Салиев кармалып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысына 9 талапкер ат салышууда. Бул тууралуу Аалымдар кеңешинин каттоо жана аттестациялоо комиссиясы билдирет. Маалыматка караганда 24 июнда муфтийликке талапкерлер сынактан өткөрүлсө, 26 июнда шайлоо өтөт. Муфтийликке талапкерлер: Нурбек Токтогулов, Султаналы Гапуров, Шүкүр Исмаилов, Нематилла Жээнбеков, Ниязали Арипов, Убайдулла Сарыбаев, Шакир Маматов, Сайдамир Жейналиев, Замир Ракиев. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 17 февралынан тартып муфтийликке талапкерлердин арызы кабыл алына баштаган. Учурда Жоробай Ажы Шергазиев муфтийдин милдетин убактылуу аткарып жатат. Эске салсак, буга чейин муфтияттын башчысын шайлоо боюнча Аалымдар кеңешинин курултайынын мөөнөтү жылдырылып, 29 майга белгиленген болчу. Бирок өлкөдөгү эпид абалга байланыштуу муфтият кайрадан сынак өткөрмөй болгон. Бишкек шаарынын бардык райондору эпидемиологиялык абал курчугандыктан кызыл зонага кирди. Бул тууралуу басма сөз жыйынында Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борбордун башкы дарыгеринин орун басары Айнагүл Рыскулбекова билдирди. Анын айтымында, быйыл апрель айында Бишкектин 2 району кызыл зонада болчу. Акыркы 1 сутка ичинде калаада жалпы 368 адамдан коронавирус аныкталды. Анын ичинде Ленин районунда эле 141 адамга коронавирус жуккан. 1 май районунда 65, Октябрь районунда 71, Свердлов районунда 50 учур катталды. Ооругандардын 60% 30-64 жаштагылар. Бишкектин социалдык маселелер боюнча вице-мэри Виктория Мазгачева тургундардын көпчүлүгү ооруп жатканын жашыраарын айтат. Ошондой эле оору аныкталган учурда иштеген жерин айтуудан баш тартышат. Бишкекте үй-бүлөлүк медицина борборлорунун 23 мобилдик тобу иш алып барууда. Ленин районунда 8, Октябрь 1 май жана Свердлов райондорунда 5 топ иштөөдө. Керек болсо мобилдик топтор үйүңүздөргө келип, сиздерге тиешелүү жардам көрсөтөт. Ооруңуздарды жашырбаңыздар, деди ал.